Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Мен силерге бүгүн алифбеден түлкү менен коён деген жомокту окуп берейин. Силер кунт коюп кулак салып угуп тургула. Коён токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып дүмүргө мүдүрүлүп жыгылып кетет. Көзүн ачса алдыда түлкү турат. Коён коркуп кетет. Анда түлкү күлүп: "Көрө албагандар мени жегич, коёндордун тукумун түгөткүч деп айтышат. Бул калп. Мындан ары бирге туралы." "Макул" деп коён коркконунан тез жооп берет. Түлкү коёнду үйүнө ээрчитип келет. Анан: "Сен үйдө тур, мен түшкү тамакка бир нерсе таап келейин" дейт. Түлкү бир аздан кийин бир тоок көтөрүп келет. Эт бышканда коёнду тамакка чакырат. Бирок коён эт жебейт. Эртеси түлкү үйдө калып, коён кетет. Ал талаадан бир кап капуста алып келет. Тамакты бышырып түлкүнү чакырат. Түлкү жебей коет. Коён жеп тоюп алат. Түлкү эми тамактанайын деп коёнду желкеден алат. Коён күчүнүн бардыгынча жулкунуп араң кутулат. Ошондон кийин коён түлкү менен жолдош болбой калыптыр.